Саламатсыздарбы, урматтуу Наждак медианын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн биз жолук салынган мектеп окуучулары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын мейманы жарандык активист Улукбек Карыбек уулу. Саламатсызбы? Бүгүн эле чыгып калган маселемиз бул буга чейин эле жыл сайын эле кайталанып келет. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Балким мугалимдердин мыйзамды толук билбегендигиндедир. Мына бүгүн министрликтен жооп беришти официально. Эч кандай тыюу жок. Баш кийим кийип киргенге тоскоолдук жаратылбайт деп. Муну баары эле жылда эле ушундай чечимдер болот. Жылда эле ушундай айтышат. Бирок айрым бир ушул биздин билим берүүдөгү мындай караңгы деп айтсак да болот да. Бул ошол өзүнүн жеке көз карашын таңуулап окуучуларга, өзүнүн бир мындай динге же исламга же ушундай бир маданиятка болгон биздин жагдайга таңуулап ушундай ызчууну чыгарып атышат да. Анан негизи эле уруксат бериш керек буга. Эч ким тоскоолдук кылбаш керек. Ар ким ар кандай кийинип атат. Ошол эле учурда аларга тоскоолдук кылбайт. Биздин ошол мусулман карындаштарыбызды кордоп, жолугун чечип, ушундай бир ыплас иштерге барып атышат да. Кайра аларга ыраазы болушубуз керек. Мисалы, ата-бабаларыбыз, биздин ата-бабаларыбыз узун кийген, жеңи мына жерден болгон деп курманжандаткан эбиз мисалы. Уяттуу жерин жаап, ушундай бир чоң маданияттын үстүндө жүргөн деп сыймыктанып айтып атпайбы биздин ата-бабаларыбыз азыркы улуу муун. Ал эми эртең бизде ушундай бир жагдай жаралабы? Эгерде бул жол менен кете бере турган болсок, урматтуу эли журт, биздин энелерибиз чечинип жүргөн, кийимдери мына жерден болгон, анан кыска юбка кийген деп биздин келечек муун ушинтип айтып калабы. Ошон үчүн бул нерсеге анчалык деле бир мындай көйгөй жаратпаш керек. Биз кайра ыраазы болушубуз керек. Ошондой биздин уяттуу, намыстуу карындаштарыбыз, эжелерибиз биздин тарыхты таза улайт. Таза маданиятка ошол жакшы жөргөлгө алып барат да. Анан бул жерден дагы бир нерсеге баса белгилеш керек. Диний көз караштан депчи, бизди исламдаштырып атат, бизди ушундай кылып атат деген маселелер жаралат да. Бирок мына биздин улуттук дөөлөтүбүздүн кайсыл сапатын дин мындай бир жок кылды. Эч кандай факты жок буга. Биздин улуттук дөөлөтүбүздү тескерисинче ошол динибиз, ислам маданияты кайра көтөрдү. Кадыр-баркыбызды көтөрдү. Канчалык бир жакшы жашоого алып келатат да. Ушуну коркуп, жана исламофобдор исламофобия кылып, жанагындай бир кейиштүү абалга алып баратат да. Негизинен эми айткым келет, бул биздин дөөлөт маданиятыбыз. Ошо сиз айтып өткөндөй эле, негизги ушул маселени көтөрүп аткан, ошол эле каршы чыгып аткан мектеп директорлору жана ошондой эле мугалимдери биз светтик өлкөбүз. Бизге динди таңуулабагыла деген сыяктуу мисалдар менен анан ушундай маселелерди жаратып жатышыптыр. Анан айтсаңыз, мынакей деги эле ушул бирдиктүү формага дагы өзгөртүүлөрдү киргизиш керекпи, балким ыңгайлуу кылыш үчүн? Буга чейин 2-3 жолу ушундай конкурстар жарыяланып, ал жакта дагы чоң коррупциялык иштер чыгып, бир топ ызычуулар болбоду мектеп формасы боюнча дагы. Мектеп формасы болушуна эч ким каршы эмес. Мектеп формасы болгон жакшы. Бирок ошол нерседе бардык коомчулуктун көз карашын эске алыш керек. Бул жерде эмне баш кийим кийсе эле динди таңуулап калган, ал адамдын өзүнүн эрки, кандай кийинет, кандай жүрөт. Бүгүн өзү ошо демократия деп кыйкырып аткан биздин азаматтар ошол нерсеге дагы маани бериш керек да. Анткени ал кыз башына жоолук кийип киргендигине анчалык бир чоң трагедия кылып, анчалык чоң бир мындай кооптонуштун кереги жок.
айтып өткөндөй эле буга чейин эле бул маселелер да уланып келген, мындан кийин дагы кепилдик бере албайбыз да, бул маселе мына ушуну менен токтоду депчи. Кийинки кадамдарды кандай кылсак болот? Балким мугалимдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керекпи? Же кандай чараларды көрсөк болот? Эми азыр жаңы тарых, жаңы Кыргызстан жаралганы турат. Мына жаңы президентибиз шайланды. Өзүнүн сөзүндө да баса белгилеп айтты, бизде ыйман сабагын киргизебиз мектептерге деп. Демек, бул ыйман сабагын киргизүү менен жакшы кадамдар, жакшы иштер башталарын үмүт кылып атабыз да. Ал нерсе менен биз келечегибизди деградация болуудан сактап калабыз. Келечегибиз мындай бир кооптуу абалга баратат азыр. Мисалы үчүн интернет клубда канча эмне деген окуялар болуп атат азыр мектепте мисалы. Ошол нерсеге альтернативдик жол катары ушул биздин эсеэлки касиеттүү маданиятыбыз, бул кыргыздын маданияты келиш керек. Ал ыйман. Биздин ата бабаларыбыз ыйман менен гана мындай бир келечекти улаган, ислам менен улаган. Бул нерседен танбашыбыз керек. Биздин бүгүн 90% калкыбыз диний аң сезимде мусулман деп эсептелип жүргөн эл. Биз негизги дин катары ушул исламды тутуп, жана ушундагы жакшы маданиятты биз келечек муунга тартуулашыбыз керек. Эң башкы маселе ушул да. Бул билим, жанагындай жакшы өнүгүү болуш керек. Ошол менен катар жанагындай куштун бир канаты сыяктуу маданият, ыймандуулук, адеп ахлактуулук деген биздин мурасыбыз кириш керек да. Ошол нерсе болгондо анан бизде жакшы татыктуу муундар чыгат. Ошол нерсе болгондо бизде татыктуу коом пайда болот. Таза коом пайда болот ошондон. Биз ошол нерсеге барышыбыз керек. Мен ойлойм, эми алдыда жакынкы ушул жылдарда жакшы жолго түшүп, өлкөбүздө ушундай бир жакшы нерселер орундалат деп ишенип турам. Кудай буйруса эми чекит коюлат го. Чоң рахмат, ыраазычылык билгизебиз, убактыңызды бөлүп биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Ардактуу көрөрмандар, Наждак Медиа түз эфирин жыйынтыктайт. Сиздер менен мен Асил Асаналиева болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.